Аллахтан башка менен дос болгондор жана Хашир майданы жөнүндө баян. Аллах Таала айтты: Ошондуктан зулумдук кылгандарды мактабагыла. Антчы болсуңор, анда тозок оту силерге да жетет. Худ сүрөсү 113-аят. Кээ бир тафсир алымдары жазышкан. Сөздүк алымдары бардык ушул келишимге келген аяттагы ла таркану ар-рукун деген сөздөн чыккан. Анын мааниси бирөөгө таянуу жана бейпил болуу, мейли аз болсун же көп болсун. Абдурахман бин Зайд рахматуллах алейхи айтат: бул жердеги рукундан максат ишенүү. Икрима рахматуллах алейхи айтат: ла таркану деген сөздүн мааниси аларды мактабагыла. Аяттын сырткы мааниси мындайча: күнөөкөр бузуку мусулмандар жана ширк кылуучуларга таянбагыла дегени. Бул аяттын тафсири жөнүндө Нишапури рахматуллах алейхи айтат: бул жердеги аяттагы тыйылган нерсе залымдардын амалына ыраазы болуудан тыюу. Мейли, кайсы бир шашылыш пайданы алыш үчүн болсун, же кайсы бир зыянды кетириш үчүн болсун. Нишапури рахматуллах алейхи айтат: мен мындай деп айтамын: алар менен аралашып жүрүү жеңилдикти карай турган болсо дурус, бирок таквачылык алардан толук алыс болуп жүрүүнү талап кылат. Аллах Таала айткан: Аллах пендесине жетиштүү эмеспи? Зумар сүрөсү 36-аят. Имам Газали: мен айтамын, Нишапур рахматуллах алейхи чындыкты айтты. Залымдарга ишенүүнүн тамырын үзүш керек. Себеби бул заманда жамандыктан тосуу, жакшылыкка үндөө ансыз мүмкүн эмес. Залымдарга жөлөнүү алдоодон башка эч нерсе эмес. Качан жалпы залымдарга жөлөнүү тозоктун отунун катарына себепчи болсо, эми кайсыл элдер зулумдун туу чокусуна жеткен болсо жана ага кадамдарны бекем орнотуп алышкан болсо, аларга жөлөнүү канча жаман жана алар менен чогуу олтуруу, жыйналыштарда чогуу болуу канча кыйратуу болот. Алар менен аралашып жүрүү, алар менен дайыма чогуу жүрүү канчалык жамандыктарга себепчи болот. Кайсы киши алардын жок болуп кете турган кооздуктарына көз салса, алардын дүйнө белектерине суктанса, чындыгында ал аларды сүйгөн болуп эсептелет. Бул нерсенин чиркейдин бир канатын чалыкта акыйкаты жок. Жүрөктөрдү мындай нерселерге жөлөнүшү өтө коркунучтуу нерсе. Аллах Таала айткан: талап кылуучу жана талап кылынган экөө тең алсыз болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: инсан өзүнүн досунун жолунда жүрөт. Эми силер карап көргүлө, ким менен дос болуп жүргөнүңөрдү. Риваят кылынат: жакшы достун мисалы атыр сатуучуларга окшош. Эгер алар сага атыр бербесе да, анын жепар жыты сага жетет. Жаман достун мисалы темир уста сыяктуу. Ал сени күйгүзбесе да, бирок анын түтүнү сага сөзсүз жетет. Аллах Таала айткан: өздөрүнө Аллахтан башканы дос кылып алгандардын мисалы өзүнө үй курган жөргөмүш өңдү. Анкабут сүрөсү 41-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: кимде ким кайсы бир байды анын байлыгынын себебинен урматтаса, анын 1/3 дини кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кайсы бир күнөөкөр бузуку макталса, аламдын Раббиси ачууланат жана андан Аллахтын аршы титиреп кетет. Хашир майданы жөнүндө. Бардык элдерди өздөрүнүн жетекчилери менен чакыра турган күндө эсте. Исра сүрөсү 71-аят. Жетекчилерди белгилөө жөнүндө тафсир алымдары ар кандай ойлорду айтышкан. Ибн Аббас радиаллаху анху айткан: бул жердеги жетекчи имамдын мааниси инсандын амалдары жазылган китеп. Башкача айтканда, ар бир инсанды анын амал дептери менен чогуу чакырылат. Бул сөздү Аллахтын дагы бир аяты бекемдейт. Мына, кимдин китеби оң колунан берилсе, Ибн Зайд рахматуллах алейхи айтат: бул жердеги имамдын мааниси асман китептери. Соң айтылат: Тоорат элдери, Инжил элдери, Куран элдери. Алардын имамдарынан максат алардын пайгамбарлары. Мындай деп айтылат: Ибрахимди алейхиссалам ээрчигендерди чакыргыла, Муса алейхиссаламды ээрчигендерди чакыргыла, Исаны алейхиссалам ээрчигендерди чакыргыла, Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам ээрчигендерди чакыргыла. Али радиаллаху анху айтат: имамдан максат ошол замандын имамы.
ар бир замандын элдери өзүнүн заманындагы имам менен чогуу чакырылат. Анын буйругуна алар амал кылат эле, анын тыйган нерселеринен алар тыйылышат эле. Ошол имамдар менен чогуу чакырылат. Сахих хадисте Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят. Аллах Таала кыямат күнү оболкуларды жана кийинкилерди чогулткан кезде ар бир алдамчы үчүн бир-бирден желек бийик кылынат жана мындай деп айтылат: бул баланчанын баласы, баланчанын алдаган желеги. Имам Тирмизи рахматуллаху алейхи жана башка хадис алымдары Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айтылган аяттын түшүндүрмесинде мындай деген: алардан бир кишини алып келинет жана анын амал дептерин оң колуна берилет. Анын бойунун узундугу 60 чыканакка барабар кылынат. Анын жүзү жарык кылынат. Анын башына берметтен болгон жалтырап турган таажы кийгизилет. Андан соң ал өзүнүн жолдошторунун алдына барганда, анын жолдоштору аны алыстан көрүп мындай деп айтышат: о Аллах, аны биздин алдыбызга алып кел. Анын себебинен бизге береке бер. Андан соң ал алардын алдына барып айтат: сүйүнчү кабар уккула, силердин баарыңарга ушундай гана мартаба берилет. Андан соң бир капыр алып келинет. Анын жүзү кара болот. Анын боюнун узундугу Адам алейхиссаламдын боюна жараша 60 чыканакка барабар болот. Ага ушундай жаман таажы кийгизилет. Аны көрүп элдер мындай дешет: биз анын жамандыгынан паана тилейбиз. О Аллах, аны биздин алдыбызга алып келбе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Андан соң ал алардын алдына келет. Ошондой элдер айтышат: о Аллах, аны кор жана шерменде кыл. Ошондо Аллах Таала айтат: Аллах Таала силерди өз рахматынан алыс кылды. Силерге да ошондой кордук, шермендечилик болсун. Аллах Таала айткан: жер силкинип титиреген кезде жана жер өз ичине камтыганды, дүнүйө мүлк жана өлүктөрдү сыртка чыгарып салган кезде. Зилзала 1-2 аяттар. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: жер астына кыймылдап өзүнүн ичиндеги көмүлгөн өлүктөрдү жана кен байлыктарды сыртка чыгарат. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты тилават кылды. Дал ошол күнү жер өзүнүн үстүндө эмне окуялар болгонун кабар берип сүйлөйт. Зилзала 4-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: силер билесиңерби, жер эмне нерселер жөнүндө кабар берет? Сахабалар айтышты: Аллах жана Аллахтын элчиси жакшыраак билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жер мындайча кабар берет: ар бир пенде, ар бир үммөттүн жердин үстүндө кылышкан амалдарына күбөлүк берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жерден сактанып жүргүлө, себеби ал силердин энеңер. Анын үстүндө ким болбосун жакшы же жаман амал кылса, ал анын кабарын берет. Сурнай тарткандагы чоң коркунуч жана кабырлардан тирилип туруу жөнүндө баян. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: инсан кандай гана бейпил жашоо өткөрүп жатат, а бирок сурнай тартуучу периште сурнайды оозуна алып чекесин эңкейтип кулак төшөп өкүмдү күтүп турат. Качан өкүм болсо ал сурнай тартат. Мукатил рахматуллаху алейхи айтат: сурнай бир мүйүз болот. Анын абалы ушундай: Исрафил алейхиссалам тегерек сүрөтүндөгү мүйүздү оозуна коюп турат. Ал мүйүздүн оозунун тегереги асмандар менен жерге барабар. Ал периште аршка тигилип качан өкүм берилет жана ал качан биринчи жолу тартат, ошону күтүп турат. Ал сурнайды тарткан кезде асмандар менен жердеги бардык жашоочулар эси ооп калышат. Башкача айтканда, ар бир тирүү жандык катуу корккон себептен өлөт. Оба, Аллахтын өкүмү менен Жабраил, Микаил, Исрафил жана өлүм периштеси тирүү болушат. Андан соң өлүм периштесине да өлгөнгө өкүм болот. Ушул биринчи сурнай чалынгандан кийин 40 жылга чейин маклуктар ушул барзах, өлгөндөн кийинки жашоонун аталышы, абалында өлүп жатыша берет. Андан соң Аллах Таала Исрафилде алейхиссалам тирилтет. Ага экинчи жолу сурнай тартканга өкүм берет. Аллах Таала бул жөнүндө мындай деп айткан: андан соң экинчи жолу сурнай тартылганда алар тирилип карап турушат. Зумар 68-аят. Башкача айтканда өздөрүнүн буттарына турушуп, өздөрүнүн тирилишкендерин көрүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан:
Терилеп тұра тұрған учырдағы Сурнай тартуучу периште Сурнайды оозуна алып келип, бир кадам астыга жылат жана бир кадам артка болот. Качан чалганга өкүм болот деп күтүп турат. Эми ошол Сурнайдын тартылуусунан корккула. Маклуктардын кор жана алсыз болуусуна ой жүгүрткүлө. Бул кор жана алсыз болуу алардын кайра тирилип турганда эстен тануу коркунучунан болот. Аларга ушундай коркунуч болот. Эсеп китептен кийин жакшы насибелүү болобу же жаман насибелүү? Сен дагы аларга окшоп алсыз кор болосуң. Алар сыяктуу кыжаалат болосуң. Ошондой эле, эгер сен байлардын катарында болсоң, сенин абалың ого бетер жаман болот. Ал эми жердин бардык падышалары ошол күнү кор, шерменде, алсыз болуп, кумурскалар сыяктуу буттардын астында тебеленип калат. Ошол учурда токойлордун жана тоолордун жапайы жаныбарлары да баштарын эңкейтишип Махшар майданына багыт алышат. Алар дагы Аллахтын махлуктарына келип кошулушат. Кайрадан тирилип чогулган күнү кордук жана шерменделиктин себебинен алардын жапайылыгы да кетет. Алар эч бир күнөө кылган эмес болсо да, бирок эстен тануунун коркунучунун себебинен жана Сурнай тартылганынын себебинен махлуктардан жапайылыгы кетет. Аллах Тааланын ушул мазмунда айткан сөзү бар. Жырткыч жаныбарлар топтолуп жайылганда. Такфир 5-аят. Андан соң тоң моюн шайтандар да келишет. Алар дагы Аллахтын алдында туруунун чындык экендигинен коркуп турушат. Аллахтын бул айтканын тастыктап турушат. Эгеңдин атына ант. Биз аларды жана шайтандарды сөзсүз чогултабыз. Биз аларды тозоктун айланасына чөгөлөтүп алып келебиз. Мариям сүрөсү 68-аят. Ой жүгүртүп карагыла. Силер жана силердин дилиңер ал жакта кандай абалда болот? Андан кийин ошол көрүнүштү көз алдыңарга алып келгиле. Ошол эсеп китепке чогулганда жылаңаяк жылаңач хашырга бара жаткан болосуңар. Ал ак жер болот. Аларды тоолорду жеп жылаңач, тептегиз жакка айландырабыз. Сен ошондо эч бир ойдуң да, дөңсөө да таппай каласың. Тоха сүрөсү 106-107 аяттар. Башкача айтканда эч бир инсан жашынып кала тургандай башкаларга көрүнбөй кала тургандай дөңсөө болбойт. Таза тептегиз майдан болот. Элдер жамааттын сүрөтүндө жүрүшөт. Аллахтын заты таза. Ал ар кайсы жактагыларды, ар кандай уруудагы элдердин баарын топтойт. Раджифа аларды алдынан тартат. Радифа алардын артынан түртөт. Раджифа дегени биринчи Сурнайдын тартылуусу, Радифа Сурнайдын экинчи тартылуусу. Жүрөктөргө ушу гана жетиштүү. Анткени алар ошол күнү коркушат. Көздөргө да ушул ылайыктуу. Алар ошол күнү ылдый болот. Аллах Таала айткан: "Ал күнү жер башка жерге, асмандар да башкага алмаштырылат." Ибрахим 48. Абдулла бин Аббас радиаллаху анху айтат: "Хашыр майданынын жеринде азаю болот. Дарактар, тоолор, коктулар жана канча нерселер анын ичинде бардыгы жок болот. Жер таза тери сыяктуу болот. Күмүш сыяктуу жаркырап турат. Ал ушундай жер болот. Анда эч кимдин каны төгүлгөн эмес. Анда эч бир жаман амал кылынган эмес. Асмандын күнү, айы, жылдыздары баары жок болот." Бечара адам, ошол күндүн коркунучун жана каттуулугун оюңа алып кел. Ошол тегиз майданга бардык махлуктар чогулган кезде асмандын жылдыздары чачылып жок болот. Күн жана айдын аты белгисиз өчөт. Жылдыздар калбай калгандан жер караңгы болот. Ошол учурда алардын баштарынын үстүнөн асман айлана баштайт. Асман каттуу жана 500 жыл аралыктагы калың болсо да жарылат. Периштелер анын төрт тарабында турушкан болот. Аллах сактасын. Асмандын айрылганда чыккан коркунучтуу үн силердин кулаңарга жетет. Асман каттуу болуп, калың болсо да жыртылган күндүн коркунучунан Аллах сактасын. Ошол күнү асман ээриген күмүш аккан сыяктуу агат. Ал ошондо сары өң сыяктуу болуп калат. Андан соң ээриген кургошун сыяктуу болуп кызарат. Андан соң тоо тытылган пахта сыяктуу жумшак болот. Элдерге дан сыяктуу чачылат. Жылаңаяк жылаңач элдер коркуп туруп жөнөшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Элдер жылаңбыт жылаңач коркуп туруп басып барышат. Алардын кулактарынын жумшактарына чейин терге көмүлүшкөн болушат." Сауда радиаллаху анху хадис риваят кылып айтат:
Пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламдан сұралды: "О Аллахтың елшісі, ал жерде елдер біріне бірі денелері жылаңач көршөбі?" Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп айтты: "Ал жерде ешкім башқаны қарай тұрғандай авалда болбойды. Бұл күні алардың ар бірінің өз түйшігі жетішті болады." Абаса 37. Ал күні өте қатты күн болады. Бары жылаңач болса да башқа біреуге назар салып, көңіл бұралбайды. Бірін-бірі қантып қарашмақ еле. Анткени кейбір елдер құрсағы менен, кейбірлері жүздері менен басып жатышқан болады. Ешкім ешкімге қарай албайды. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят қылады. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қиямат күні 3 түрді елдер тұрғызылады. Bir азы улууларга минип бара жатышкан болот. Кейбірлері жөө, кейбірлері жүздері менен тескери жүрүп жатышкан болот. Bir киши сурады: "О Аллахтын элчиси, алар жүздері менен кантип жүрүшөт?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аларды буттары менен басканды үйрөткөн зат, аларды жүздері менен бастырууга да кудурети жетет." İnsanın tubası kasiyeti ağa kaysı nerse jat uçurasa, ağa al işenbeyt. Ошол себептен элдердин курсагы менен жүргөнүн тажрыйбада көрбөгөн себептен аға işenbeyt. Эгер инсан жыланды ток сыяктуу ылдамдык менен курсагы менен жүргөнүн көрбөгөндө, бутсуз жүрүү анын оюна да келмек эмес. Эгер кимдир бирөөнү буттары менен жүргөнүн көрбөгөндө, ал буттар менен жүрүүнү да мүмкүн эмес деп түшүнөт эле. Силер дүйнөгө салыштырып кыямат күнүнүн таң калыштуу окуяларынан баш тартпагыла. Эгер силер дүйнөнүн таң калыштуу нерселерин көрбөгөнүңөрдө, буга да ишенбейт элеңер. Эми силер жылаңач дене менен кыжалат болуп эсеп китепти күтүп турганыңар жөнүндөгү убакытка ой жүгүрткүлөчү. Анткени бактылуу же бактысыз деп силерге кандай чечим болот? Ал күн өтө кыйын күн жана силер ошол учурдагы тыгынга ой жүгүрткүлө. Жети асман жана жерде жашоочу периштелер, жиндер, инсандар, шайтандар, жырткыч жапайы жаныбарлар, төрт буттуу маклуктар бардыгы чогулушат жана күн алардын баштарында бир нече көп эсе ысып, жаркырап турган болот жана анын жумшактыгы каттуулук менен алмашкан болот. Дүйнөдөгүлөрдүн башына эки жаанын аралыгынан да жакыныраак болот. Бүткүл ааламдын Раббисинин аршынын көлөкөсүнөн башка эч бир көлөкө болбойт жана ал көлөкөнүн астынан Аллахка жакын болгон даражадан башка эч кимге орун берилбейт. Bir az элдер Аллахтын аршынын көлөкөсүндө паана алып турушкан болот. Bir az элдер күндүн ысыгынан күйүп жатышкан болот. Ошол ысыктын себебинен каттуу кайгыда турушкан болот. Элдин тыгын болушунун абалы ушуга жетет. Бири экинчисинин үстүнөн түшүп жаткан болот жана жылаңаяк асмандын каардуу падышасынын алдында кор жана корккон абалда турушат жана өздөрүнүн даражаларына жараша өздөрүнүн денесинен чыккан терлерге чөгүп турушкан болот. Кейбірлері тизелеріне чейін, кейбірлері белдеріне чейін, кейбірлері құлақтарына чейін терлерге чөгіп тұрышқан болады. Кейбірлері толық түрде терге чөгіп кетішкен болады. Абдулла бин Умар радиаллаху анху айтады: Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қиямат күні елдер Аллахтың алдына турушкан болады. Кейбір елдер құлағының жарымына чейін өзінің теріне чөгіп тұрған болады." Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі бар: "Қиямат күні елдер тер болады. Ушыға чейін алардың терлері ағып 70 чықанаққа чейін көтерілет жана құлақтарға чейін аларды чөктүрет." Бухари жана Муслим өздөрүнүн сахих хадистеринде риваят кылышкан. Алар кыяматтын майданында турушат. 40 жылга чейин алардын көздөрү асманга тигилип турат жана каттуу кыйналышып, ооздоруна чейин терге чөмүлүп турушат. Укба бин Амир радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү бар: "Кыямат күнү күн жерге жакын болот. Элдер тер болуп кетет. Тер кейбірлердің тизелеріне чейін, кейбірлердің балтырының жарымына чейін, кейбірлердің тизелеріне чейін, кейбірлердің сандарына чейін, кейбірлердің белдеріне чейін, кейбірлердің ооздарына чейін жетеді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам қолы менен ишара кылып айтты: "Кейбірлердің толық башына чейін чөктүрөт." Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің башынын үстүнө колун тийгизип түшүндүрдү: муктаж адам, кыямат күнүндөгү элдер чогула турган күндүн майданындагы кыйынчылык жана тынчсызданууга ой жүгүрт. Кейбір елдер мындай деп кыйкырып жатышкан болот: "О Раббим, мени бул кыйынчылыктан жана эсеп китепти күтүүдөн куткарып, өз рахматыңды берчи жана эч кимдин эсеп китеби баштала элек болот жана сен дагы ошолорго кошулган болосуң." Билип алгын,
Qaysı ter Allohning yo'lida, ajiliq, o'roza, nafil ibodatning mashaqqatida chiqmagan bo'lsa, jana qaysi bir musulmonning zararchiligini bitirish uchun jana yaxshilikqa chaqiruv yomonlikdan qaytaruv uchun oqqan emas bo'lsa, yemi altir qiyomat kuni o'ta uzun qijolatchilik, qo'rqinish jana shermendeshilik bilan chiqadi. Agar inson nodonlikdan jana aldanib yuruvdan chiqsa, andaga Allohga bosh yuni mashaqqatining sababining chig'uvchi ter qiyomat kunidagi hisob kitobda kutuvdagi terdan o'ta jinikoy jana oz ekanligi ma'lum bo'ladi. Sababi qiyomat kunidagi qiyinchilik o'ta o'r jana mühneti da uzun. Allah Teala bizden bardığımızda andan saktasın. Amin. Bol bayan Jürek sırlarının açkışı atalıştagi kitaptan alınıp bayandaldı. Kitapti yazgan İmam Gazali rahmatullohi alayhi, qo'tirg'on Jalil o'g'li Muhammad Adil. Hurmatli musulmon bir tuğandar, Bizning Ixro Media kanalimizga qatnashingizlar.